Бүгүн 12 ноябрда ойчул, философ, кыргыз элин чыгармалары менен дүйнө жүзүнө тааныткан белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган Айтматов жана театр эл аралык театр фестивалю Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында старт алды. Махмут, кайда барсаң, ошол жакка чыгат. Телевизиондон бетер артынан эл чубалчы болду. Албетте, Чыңгыздын Чыңгыз болуп калышына дал ушул Манас эпосунун таасири чоң экени ар бир кыргыз баласы билсе керек. Андыктан башканы коюп Манасты айт дегендей, Манасчы бакылдап Манас айтса, актерлор спектакльде роль жаратып, балет искусствосунун бий чеберлери оркестрдин коштоосунда чимириле бийлеп, көрөрмандарды башка бир Айтматовдун дүйнөсүнө алып баргандай сезим калтырды. 16 кыз жана 12 кыз бийлеп Стан Манасыр деген бийди бийледик. Малда Басановдун музыкасына, постановкасы Мелис Асылбаштын. Абдан чоң кубанычтабыз. Биздин ушундай чоң залкар дүйнө жүзүнөн белгилүү биздин Чыңгыз Айтматовду биз унутпай эстеп ушундай чоң маареке өткөрүп атканыбызга. Материнское поле деген постановка, бул деген Чыңгыз Айтматовдун Сарбагишев Уран Утунчевич койгон Материнское полени. Музыкасы да Малда Басановдуку. Солисттерин өзүңөр көрдүңөр. Балетте дагы азыр 20га жакын кыздар бийледи, 15ге жакын балдар бийледи. Жазуучунун Чыңгыз хандын ак булуту, Саманчынын жолунда Толгона эненин монологу, спектакль, балет жана оркестрдин коштоосу менен айкалыштырып, заманбап жарыктарды берүү менен өзгөчө сахналаштырганы элден таң калып, таасирлене карап турганын байкоого болот. Албетте, мунун баары көрөрмандарга сахнада жомоктогудай көрүнгөнү менен көшөк артында актерлордун жетише албай костюмдарын алмаштырып, репетиция кылып, сценарий боюнча ирети менен чыгып, бирде кыйкырып, бирде күлүп, тызылдап чуркап жүргөн башкы режиссерду концерт убагында кепке тарттык. Кыргызстанда көптөгөн театрларыбыздын баардыгы Чыңгыз Айтматовдун атабыздын чыгармаларын барын койгон. Ошол ар бир театрдан алып, жөнөкөй эле кечке эле бир эле монолог айта бербестен баардыгын синтездеп, музыка менен, актерлук кесип менен, ошол эле бий өнөрү менен, ошол эле элдик бий өнөрлөрү менен жана биздин бай маданиятыбызды кошуп, Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн айтып берүүсү аркылуу, экран аркылуу байланыштырып, ошол азыркы заманбап кылып берүүдөбүз. Анткени бул дүйнөлүк эл аралык фестиваль. Ошон үчүн бизде конокторго да уят болбош керек. Башы кандай башталса, аягы ошондой болот дегендей. Азыр 700дөй киши катышып жатат. Бардык коллективдердин баарын бириктиргенде, бир чыкканда 180-90, 100дөн ашуун киши чыгат оркестр менен чогуу бириктиргенде. Аталган салтанаттуу иш-чараны Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ачып, улуу жазуучунун даанышмандыгын баса белгилеп, эл аралык бул фестивалга Байге фонду миллион сомду түзгөнүн белгиледи. Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүү боюнча өкмөттүн планы бар. Ал пландын негизинде бир канча иш-чаралар бекилген. Азыркы учурда областтарда дагы мынакей Ош областында, Талас областында 90 жылдыкты белгилөө боюнча бир канча иш-чаралар өттү. Кыргызстандын булуң бурчунда дагы китепканаларда, баягы орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бул министрлик тарабынан каржыланып атат. Азыркы учурда 240 өкүл келип Кыргызстанга 7 өлкөдөн келишти. Булар ушу өздөрүнүн өлкөсүндө коюлган театралдык спектакльдерди биздин театрларда көрсөтүп, биздин өлкөнүн көрүүчүлөрү үчүн башка өлкөлөрдө Айтматовдун чыгармалары кандай деңгээлде коюлуп атат, ошону көрсөтүп беребиз. Ал жерде миллион сом коюлган. Аны эми азыр биздин калыстар тобу аныктайт. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун кеңешчиси белгилүү драматург Султан Раев окуду. От всей души поздравляю вас с открытием международного театрального фестиваля «Айтматов и театр». Айтматов жана театр деп ат айтып тургандай эле, бул эл аралык фестиваль болгондуктан Кыргызстандын региондорунан жана башка Казакстан, Өзбекстан, Россия, Тажикстан, Азербайжандын актерлору жазуучунун чыгармаларынын негизинде спектакль коюп, өз өнөрлөрүн тартуулап ат салышарын. Албетте, көрүүчүлөргө спектакльдер 12-синен 17 ноябрга чейин акысыз көрсөтүлөрүн Кыргыз драма театрынын директору Асылбек Өзбеков өз сөзүндө белгилеп өттү. Театрлар келди. Бүт бары ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде
коюлган спектакльдер. Анан Кыргызстандан дагы биздин өзүбүздүн театрлар атсалышып атышат. Буюрса 17-синде жыйынтыктайбыз. Ага чейин эми күнүнө 3төн 4төн спектакльдер жүрөт. Калыстар тобу дагы эл аралык даражадагы калыстар десек болот. Андан сырткары буюрса ушул Орус драма театрында, Кыргыз драма театрында, Жаш көрүүчүлөр театрында, Курчак театрында болот. Себеби 17 спектакль көргөзөбүз. Ошонун баарын жичип калыш керек ушул кыска күндүн ичинде. Кызыктуу коллективдер, кызыктуу спектакльдерге күбө болобуз буюрса. Маалымат үчүн айта кетсек, Айтматовдун китептери дүйнөнүн 176 тилине которулуп, анын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен басылып чыккан. Ошондой эле Айтматовдун 90 жылдык мааракесине Түрксой уюму Айтматов жылы деп белгилесе, Россия, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан мамлекеттик деңгээлде белгилеп, анын алкагында илимий конференциялар, форумдар өткөрүлүп, көчө китепканаларга жазуучунун ысмыгы карылып, эс алуучу парктарга айкели орнотулуп, ал эми чыгармаларын тасма тартып жатканы маалым.